Урматтуу Москва шаарында эмгектенген мекендештер, сиздерге комфорттуу унаа менен ортомчусуз чек арага күн сайын каттаган Айбек Байкени сунуштайбыз. Бат жана стажы жогору айдоочу. Мөөнөтү өтүп кеткен документтерге да жардам берет. Эң башкысы инсаптуу арзан баада каттайт. Байланыш номери 8925 406 9991. Көзөмөл кассалык машина боюнча өкмөттү чогултам. Президент нарында эл менен жолугуш өткөрдү. Өлкө башчы Садыр Жапаров бүгүн 11 мартта Нарын облусуна болгон иш сапарынын алкагында жергиликтүү тургундар менен жолугуш өткөрдү. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан билдирди. Маалыматка ылайык, облустук администрациянын имаратында өткөн жумушчу жыйын аяктагандан кийин мамлекет башчы ал жакта чогулган адамдар менен жолугуп баарлашты. Жергиликтүү тургундар тарабынан контролдук кассалык машиналарды киргизүү, жол эрежелерин бузгандык үчүн айыппулдун көбөйүшү, шаардын жана облустун инфраструктуралык көйгөйлөрү, ошондой эле жеке маселелер көтөрүлдү. Садыр Жапаров чогулгандарга салык жол жоболорун фискалдаштыруу биринчи кезекте ачык айкындуулукту жогорулатуу жана республикалык бюджетке салык жыйымдарын көбөйтүү максатында жүргүзүлүп жатканын, бул жаңы жолдорду, социалдык объектилерди курууга, эмгек акыны, пенсияларды жана жөлөк пулдарды көбөйтүүгө мүмкүндүк берерин түшүндүрдү. Көтөрүлгөн бардык маселелер боюнча тиешелүү түзүмдөргө тапшырмалар берилип, президент Жапаров аларды приоритеттүүлүгү менен чечүүнү тапшырды. Булак Супер Кежи. Канализациядан эркек кишинин денеси табылды. Новосибирск шаарынын Невелицкой көчөсүндөгү канализациядан жансыз дене табылды. Бул тууралуу НЖС.ру Новосибирск облусу боюнча тергөө комитетинин басма сөз кызматына таянуу менен билдирди. Сөөк Ленин районунун аймагынан табылганын мекемеден билишти. Окуя болгон жерди тергөөчүлөр карап жатышат. Иликтөө иштери башталды. AST54 Black Telegram каналы окуянын көбөсүнө шилтеме жасап, сөөк бөлүкчөлөргө бөлүнгөнүн билдирди. Булак ошондой эле жансыз дене жылуулук камерасынан табылганын айткан. Булак Назар Ньюс Кежи. Былтыр Кумтөргө алтын сатуудан канча киреше түшкөнү айтылды. Кумтөр Gold Company жабык акционердик коому 2022 жылдын жыйынтыгын чыгарды. Компаниянын маалыматы боюнча 2022 жылы 555.691 унций сатылып, бул 17.284 килограмм алтынды түзгөн. Ошентип 2022 жылга алтынды сатуудан түшкөн жалпы киреше 986,5 миллион долларды түзгөн. 2009 жылы Кумтөр Gold Company Кыргыз алтын аксы жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн ортосунда түзүлгөн алтынды жана күмүштү сатуу боюнча кайра түзүлгөн келишимде каралгандай, Кумтөр кенинде өндүрүлгөн дорий куймалары Кыргыз алтын ак тарабынан Кара Балта шаарындагы афинаждык заводдо андан ары кайра иштетүү үчүн сатып алынат. Афинажда алган алтынды жана күмүштү Кыргызстанда жана анын чегинен тышкары сатууга өзгөчө укук алтынды жана күмүштү сатуу боюнча кайра түзүлгөн келишимдин жоболоруна ылайык Кыргыз алтын АКК гана таандык. Булак Назар Ньюс Кежи. Өлкөдө орточо айлык акы дээрлик 30 000 сом экени айтылды. 2023 жылдын январынан орточо айлык акы 29.912 сомду түздү. Бул тууралуу Бишкекте өткөн брифингде Улуттук статистикалык комитеттин төрагасынын биринчи орун басары Айнура Орозбаева билдирди. Анын айтымында эмгек акынын өсүшү экономикалык ишмердүүлүктүн бардык түрлөрүндөгү ишканаларда жана уюмдарда белгиленген. Өткөн жылдын ошол мезгилине салыштырмалуу өсүү 41,4%ды түздү. Эң олуттуу өсүш искусство, мамлекеттик башкаруу жана коргонуу, милдеттүү социалдык камсыздоо, билим берүү, саламаттык сактоо, социалдык тейлөө, маалымат жана байланыш, мейманкана жана ресторан ишмердүүлүгү, дөң жана чекене соода, авто жана мотоциклдерди оңдоо, ошондой эле курулуш тармагында байкалган деди ал. Булак Назар Ньюс Кежи. 9 класстын окуучусу менен жыныстык катнашка барган жаран кармалды. Кыздын атасы зордуктоо болгонун айтат. Жалал Абадда 9 класстын окуучусу менен жыныстык катнашка барган жаран кармалды. Бул тууралуу бүгүн 11 мартта Супер Кежи порталына облустук милициядан билдирди. Маалыматка ылайык, жабырлануучу тарап 8 февралда Ала Бука райондук ички иштер башкармалыгына арыз менен кайрылган. 9 февраль күнү Кылмыш жаза кодексинин
16 жашка толуу элек бала менен сексуалдык мүнөздөгү аракеттер негизинде Ала Бука районунун тургуну 1997 жылы туулган жаран кармалып 2 айга камакка алынган. Милициядан билдиргендей, аталган жаран 2022 жылдын 2 декабрь күнү саат 7:30 чамасында 2007 жылы туулган кыз менен жыныстык катнашта болгон. Учурда тергөө амалдары жүргүзүлүп жатканы кошумчаланды. Белгилей кетсек, буга чейин 10 мартта турмуш басылмасы Ала Бука районунун тургуну 9 класстагы кызы 26 жаштагы айылдашы тарабынан зордукталганын, милиция ишти жеткиликтүү карабай жатканын билдиргенин жазып чыккан. Анда окуучу кыз сабакка бара жатканда зордуктоого кабылганы айтылат. Кыздын атасынын айтымында, шектүү, эгерде бул жөнүндө бирөөгө айтсаң, өлтүрүп кетем деп коркуткандыктан кызы эч кимге айткан эмес. Кыздын курбусу шектүүнүн тууганы болгон жана шектүү окуядан 1 айдан ашык убакыт өткөндөн кийин мас абалында ага айтып койгон. Курбусу мектептеги соц педагогко айтып, мугалим кыздын ата-энесин чакырган. Ошол жерден окуя ачыкка чыгып, кыз коркконунан эч кимге айтпай жүргөндүгүн билдирген. Ошондой эле ал окуя маалым болгон соң 7 февралда милицияга арыз жазышканын айткан. Кыздын атасы кызы айтып берген маалымат менен милиция карап жаткан материалдагы маалыматтар таптакыр башка экенин айтып, окуя өзгөртүлүп жатканын белгиленген. Ал иш зордуктоо беренеси менен козголушу керек деп эсептейт. Булак Супер Кежи. Америкалык чалгынчы Украина күзүндө жеңилиши ыктымал экенин айтты. Жакынкы айларда Украинанын оқ-дарылары төгөнүп, анын жеңилишине алып келет. Бул тууралуу АКШнын деңиздеги аскерлеринин мурдагы чалгынчысы Скотт Риттер Jude Gang Freedom YouTube каналындагы маегинде билдиргенин РИА Новости жазды. Батыш оқ-дарылардын жетишсиздигин канча аракет кылбасын чече албайт. Ушул жайда Украинада оқ-дарылар төгөнөт, ошондо бар аягына чыгат деген чалгынчы. Февралда Риттер Украинанын куралдуу күчтөрү ушул жылдын октябрь айына чейин багынып берерин айткан болчу. Анын айтымында Киев режими жайдын ортосуна чейин батыштын техникасын алууну токтотуп, күзүндө жеңилиш ыктымал. Пентагондун башчысынын мурдагы кеңешчиси Дуглас Макгрегордун айтымында АКШ президенти Джо Байден Украинада кетирген катасын моюндап, Москва менен тынчтык келишимине барышы керек. Антпесе Россиянын армиясы Днепрден өтүп, Киевти багынтышы мүмкүн. Булак Спутник Кежи.